Фабрикада иштеген кыз-келиндерге 2 маал ыстык тамак аш берилип, үйдөн аларды жумушка атайын унаалар ташыйт. Мында иштегендердин көпчүлүгү жаштар. Айрымдары буга чейин Орусиянын ар кайсы шаарында мигрант болуп жүрүп, кичи мекенинде ишкана ачылганын угуп кайтып келишкен. Москвага биз 2007-жылы кеткен болчук, эми иштейли депчи. Бул жакта андай чоң фабрика ачылып элек болчу ал кезде. Барып 10 жыл ашык жүрдүм. Баары өзүбүздүн мекенге жетпейт экен. Табасың, көп тапканың менен ошол көп ошончо кетет. Азыр Кудайга шүгүр, бул жерде берекелүү тапканың, балдарың жанында, өзүбүздүн айыл, өзүбүздүн жер дегендей, өзүбүздүн суу. Ошол жагы аябай жакшы болду. Элит жеринде чоң завод-фабрикалар жок болгондуктан бул ишкананын ачылышы көп кыз-келиндер үчүн киреше табууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Кызматкерлердин маянасы убагында берилип, майрам күндөрү эс алышат. Ишке кирген фабрикага азыркы тапта жумушка орношууну каалаган жаштар көп. Мурун болсо баары Москвага, Бишкекке барып иштечү. Азыр болсо баардыгыбыз үй бүлөбүздүн алдыда, балдарыбыздын баардыгынын алдыда иштешет да, азыр баардыгычы жакшы экен. Мен дагы буйруса ушул жерде ишке кирсемби деп турамын. Жакшы деп айтып жатышаттар. Фабрикада бир айда кийим-кеченин 1,5 миллиондой түрү тигилет. Өндүрүлгөн товардын көбү коңшу мамлекеттерге экспорттолот. Пандемияга чейин ушундай эле долбоор Бишкектин эркин экономикалык аймагында да ачылган. Сыртка чыккан мигранттарыбыз көп, ошолорго жумуш орун түзүү. Кызылкая шаарынын биз шаардык бюджетине 2020 жылга 2 миллион сом налогторуну, соцотчисленияларын кылдык. Бул биздин Кызылкая шаарына болгон жардамыбыз десек болот. Буюрса бул жылка көлөмүбүз андан да жогору болот буюрса. Анда тигилген кийимдердин баары эле эл аралык талапка жооп берген үлгүдө даярдалат. Товардын көбү сыртка сатылып, улам жаңы түрлөрүн тигүүнү атайын чет жактан келген технологдор үйрөтүп турушат. Элиза Нурматова, Рыскелди Акматали уулу, Бекжан Токтосунов, Фалато 24.